Tangkı efir. Tangkı efir. Tangkı efir giringizler. Так, 4 kişi girdi. Yaşaftara. Koyam. Toruna Salbek, salam aleykum. Bölüşüp koyuңuzдар. Көбірек болсын, аудитория бөлüşüp koyuңuzдар. Сұраныч бөліп қойшыңыздар. Tangkı efir. Саламатсыздарбы? Чынар Олукмалиева саламатсызбы? Сталбек Кубаев саламатсызбы? Чыңгыз Жумабаев салам алейкум. Сөз эми баягы эле да мен деген өзүмдүн кесибим боюнча бүгүнкү күнү соттор баягы эле прокуратура боюнча баягы эле иштин жагдайлары боюнча ошолордун баарын айтып коеюн. Ошолордун баарын айтып койсок, могу 26 полиция заключенный боюнча дагы мына кирип атат. Урматтуу достор, бөлүшүп коюңуздар. Эфирде көбүрөөк болсун элдер. Сураныч силерден бөлүшүп коюңуздар. Улукбек Жапаркулов салам алейкум. Асан Тимиров салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Фейктер салам алейкумдер. 22 kişi oldu. Эфирде дагы бөлүшүп коюңуздар. Кайрат салам алейкум. Дагы бөлүшүп коюңуздар. Таңкы эфир менен. Асель, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жаңы жылыңар менен кыш сонун болуп атат. Бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Эфирди баштайбыз жакын. Азыр Нургүл Болотбекова саламатсызбы? Бөлүшүп коюңуздар. Эфир менен бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот эле. Махмут Эргешев салам алейкум. Махмут, бөлүшүп коюңуздар. Таңкы эфир. Ассаламу алейкум Уланбек Мурзаков. Бөлүшүп коюңуздар. Эржигит салам. Канатбек Керейтов. Ва алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Амансыңарбы? Баарыңар тең. Жаңы жылда биринчи таңкы эфир. Жаңы жылда ушундай соонун кыш болуп атат. Мындай кыш болгон эмес канча жылдан бери. Азыр Кудайга шүгүр сонун кыш болуп атат. Аномальныйдан коркпогула. Бул деген баягы Союз кезиндеги кыштай эле болуп атат. Союз кезинден бери мындай кыш болуп элек болуш керек. Эми урматтуу достор, саламатсыздарбы? Сталбек Кубаев салам алейкум. Жаркман Нургалиев саламатсызбы? Канатбек Керейтов саламатчылык. Эми урматтуу достор, биринчи баштай берсек болот эфирди. Азыр жаңы жылдын эфирге мына азыр 36 эле киши кирип атат. Ошол эфирди баштасак болот эле. Мен өзүмдүн любимый кофейняма жеткен чейин, мен эфирди жүргүзүп турайын. Урматтуу достор, кече абдан соц тармактарда бир нерсени угуп олтурдум, карап олтурдум. Дакансалар эле жыргап атат. Мына эми фейктерди бүт баарын талкалайт, эми тинтет, эми мынтет деп туруп. Ошондо менде суроо жаралды да, суроо жаралды. Бийликтин фейктери кандай болот? Бийликтин фейктерин жазалайбы? Бийликтин фейктерин каралайбы? Анткени бийликтин фейктеринде, алардын комментарийлеринде бүт жерде жазылып жүрөт. Бул кылмыш жаза кодексинде
көп беренелер бар. Угроза убийством, Россия межнациональной розни дегенде бар. Ошолор бүт кылмыш жаза кылмыш кодексине абдан лайыктуу, беренелерге лайыктуу да. Ошондуктан ошол бийликтин фейктери жаза көрүнөбү, ошол бийликтин фейктери өлтүрөбүз, тигинтебиз деген, сен тилсиң, сен оруссуң, сен калмаксың, сен тиги бул деген эмелердин баарына каралабы ошолордун баары, же каралбайбы? Эмнеге тока чындыкты айтып аткан, ну меди фейк дейли, чын айтып аткан немелерди камап атат, а буларды кылмыш кодексине көрсөтүлгөн беренелерине ылайык келген айткан сөздөрүн өлтүрөбүз деген, угроза убийством деген бар да кодексте. Ошолорду эмчүн аларга чара көрүнбөйт? Анда эмесе акыйкаттуулук болсун да. Давайте мына силер азыр баарыңар акыйкатты сүйлөйсүңөр, тынчтыкты сүйлөйсүңөр, баарыңар ошону сүйлөйсүңөр. Анда эмесе ошону ошол жагында талап кылалы да. Давайте талап кылалы ошол жагында. Тогда ошол өлтүрөбүз деген угроза убийствомдерге через покушение на преступление деген берене боюнча иш козгогула, аларды дагы жоопко тарткыла, алардын кожоюндарын, фейктердин кожоюндарын жоопко тарткыла, медалдарды бербей аларгачы. Бул биринчиси, бул жагы бүтүрдүк. Эми могу бүгүнкү күнү 26 полиция заключенныйлар боюнча, ал иш боюнча кийинки анданыраак айтып кетем, бирок азыр бөлөк иштер менен айтам. Азыркы менин кайрылуум, урматтуу Курманкул Токторалиевич, урматтуу иним зам генерального прокурора Абай, баң жакшы, рахмат. Менин сөзүм сизге жетти, сиз деген реакция кылдыңыз. Бирок силердин очота Чолпонтон прокуратурасы чота мындай ишти аягына чейин алып барбайт го деген мындай ойго түшүп атам. Анткени 85-чи Кошкөлдө 85-чи училище бар. 85-чи училище бар. Ошол жерде 85-чи училищеда мага кайрылган ошол жактын мугалимдери кайрылды да. Мен ошол ишти толугу менен мындай бүт барын кылдаттык менен карап чыксам, ошол ишти тапкан өзлөрүнүн иш маянасын, зарплатасынан директор менен бухгалтери жептир. Ошол жактан жептир. Мен ал боюнча дагы бүгүн дагы документтерди толугу менен аламын. Анан ошол негизи боюнча, ошол иш боюнча абдан айтып берем, бүгүн кечки эфирде айтып берем бул иш боюнча. Анткени ошол жерде 37 мугалимдин акчасын, зарплатасын жарымын берип, жарымын бербей өзлөрүнө чөнтөк куруптур. Могу через мурдагыдай эмеге эметсе бир жөн кол коюп эме, азыр карточка эле уруйт да. Ошону менен жейин акчалар чыгып атат азыр. Андан тышкары ошол эле 85-чи училищеда ал жакта поварларды даярдаган, анан жетимдер окуган немекен, стим гранттар бөлүнүптүр, эмелер бөлүнүптүр, абдан чоң стипендиялар бөлүнүптүр. Ошол стипендиялар кандай, ошолордун баардыгын текшерсин деп туруп прокуратурага кайрылдым. Чолпонтон прокуратурасына кайрылып, Чолпонтода жүрдүм, ошону кайрылдым. Ошол кайрылгандан кийин азыр көп былыктар чыгып атат. Көрсө андан тышкары ошол эле училищеда кылмыш иши козголуптур. Бир жаш кыз ошол жакта муну өлүп алыптыр. Ал боюнча дагы тергөө амалдары эмнегедир мындай токтоп калыптыр. Ошол эле 85-чи училище. Ошол эле 85-чи училище Кошкөлдөгү. Ошону деген урматтуу Курманкул Токторалиевич, урматтуу зам, андан тышкары Садыр Нуркожоевич, ошону бир эмеге эметсеңер, элдин зарплатасын жеген бул Кудайга жакпаган иш чын-чынына келгенде. Ошолордун баарын
мындай көзөмөлгө алып койсоңуз. Ошол боюнча кечиндеси толук эфирге чыгам. Бул экинчиси. Үчүнчү иш. Роза Аманованын анан Кубанычбек Жумалиевдин заявлениясы менен мындайча белгилүү жазуучу Бактыгүл эжени Роза Аманова менен Жумалиевдин заявлениясы менен камакта отурушат. Энени баласы Өкөнтөн камап салышты. Эми ошол жактан айтып атышат, ой, алар тигиткен, алар мынткен. А мен иштин жагдайларын карап көрсөм, андай эмес. Ала турган койлору ошол эле Роза Аманова менен Кубанычбек Жумалиевдин койлору тигине турат. Аны эле беребиз деп атат. Базарыңар, ал деген граждандык ретте, карала турган нерсе. Эмне себептен генеральный прокуратура өз төргө өткөзүп туруп ошону атасын, бала энесин, анан баласын камалып кетти. Бул дагы түшүнүксүз нерсе. Мына азыр биякта бири-бири менен мындай переговор жүргүзүп атышыптыр. Анан булар айтып атыптыр. Силер бизге чыгарып берсеңер, ошо базарды, тойлорду берсеңер, биз силерге дейт. Роза Аманова менен Жумалиевдер ошо переговорду ошентип айтат. Биз силерге дейт, биз силерге мунуңарды чыгарып беребиз, балаңарды чыгарабыз, сизге деген момундай срокту беребиз, могу срок менен мынча олтурасыз, мынча боласыз. Урматтуу Роза Аманова, урматтуу Кубанычбек Жумалиев, мага бир нерсени түшүндүрүп бериңиз. Силер уже сотсуңарбы? Же силер соттун чечимин, силер уже сот чечимин чыгарып атасыңарбы? Силерге же бул акчанын мындай көптүгүнөн силер уже соттун чечимин чыгарып атасыңарбы? Бул да абдан мындай түшүнүксүз нерсе да. Эми буюрса көрөлү. Октябрь райондук сотуна 2 жолу кайрылдык, жок дегенде баш коргоо чарасын бирөөнүкүн жок деген чыгарып кой десе, анда да отказ берип койду. Эми айтып кое турган нерсе, өлгөндө, адам баласы өлгөндө жакшы көргөн нас кийимди, жулуу жүргөн нас кийимди о дүйнөгө алып кетпейсиң. Аякка ашып баратса 2 метр кепиндик менен кетесиң. Адам баласы ошондой менен кетет. Эми ошо акчанын пулу болбой, акчага жаныңды бербей, элдин тагдырын акчадан өдөрөк көрсөңүз жакшы болмок. Ошону менен тияка чыгарып алып туруп, биз пендебиз баарыбыз. Бул боюнча дагы үчүнчү моментти, муну да токтолуп кетем. Бул боюнча дагы иштин жагдайлары менен баары менен тааныштырам. Кечиндеси чоң эфир кылам. Ошол чоң эфирде бүт төкпөй чачпай, ушул иш боюнча эмне себептен генеральный прокуратура граждандык ишти уголовныйга айланып салды. Эмне себептен Кош көлдөгү болгон окуяларды прокуратура тарабынан эч мындай эме болбой атат. Ошолордун баардыгын кечинес толуктап айтып берет. Дагы бир нерсе. Течерде соц тармактарга бир өзүм эле орус карындашым бар, Караколдук. Ошол аркылуу чыгарып эле баягы ростовщик деп коет, орустарда ростовщики деп коет. Бизде болсо момунда акчаны процентке берип, анан проценттин үстүнө процент кошуп туруп эле, анан жаңы распискалар жаздыра берет. Эми 1-2 жылдын ичинде кичинекей мынчалык 370 000 бериптир. Ошол 370 000ди 13 миллионго чейин жеткизип, проценттин ичинде процент. Анан кийин процентке бербейбиз, бөлөкчө кылабыз деп туруп, распискалар жаздыра берип чыкканда, сен мага мынча дедиң. Бирок выплаталар бар. Анан кийин ошол жерде 6 баласы бар. 6 баласы бар. 7-чи баласы бия курсагында жаткан 7 айлык 7-чи баласы менен Свердлов райондук соту судья Аманбеков биле ошол камап салды. Аякта семейный кодекс бар. 14 жашка чейин бала төрөлгөн чейин, бала ошо 14 жашка чейин бул срок отсрочки исполнения деген болот. Аны карабастан кайра эле баягы чоңдордун атын сатып, ошол жакта ошол
ошол адамдар ростовщиктер. Садыр Жапаровдун тарапташтары болобуз. Ташиевдин туугандары болобуз, анткени жалабаттыктар экен да. Ошентип туруп коркутуу, үркүтүлөр мен. Алар болгон жо болгон эмеспи, навряд ли. Мен ишенбейм алар ошолор болгонуна. Бирок ошолорду атын сатып туруп, ошентип камакка алып салыптыр. 6 кичинекей баласы бар, 10го чыга элек. 6 баласы бар. Андан тышкары курсагында жаткан, боюнда бар 6 айлык баласы, курсагында жаткан 6 айлык баласы менен бүгүнкү күнү камакка Свердлов райондук сотунун соту алып. Мына ушундай нерселерди эмне себептен прокуратура карабайсыңар? Силер надзорсуңар. Ошондуктан айтып атам, бүгүнкү күнү бизде Кыргызстанда, орустарда верховенство власти деген бар. Мыйзамдын күчү бүгүн барбы? Ошол эле прокуратура, мыйзамдуулукту карай турган прокуратура эмне себептен карабайт? Ошол эле тапта мына 26 заключенный боюнча, политзаключенный боюнча айтып кеткендер. Мен раак барбайм. Атай Бейшенбек боюнча айтып кетейин. Булар ишти козгоп атат. Касса Италия 22-синде деген. Ошол жакта болгон деп туруп Жапеков токтом чыгарып атат. Бүт иштин биз далилдердин баарын берип атабыз, аякта Атай болгон эмес. Эмне себептен Атайды ушундай камоого алдыңар? Ошонго эч бир жооп ала албай койдук. Анан кийин биз да ар жакка кайрылып атабыз, бер жакка кайрылып атабыз. Бүт жерден аргандай ушак сөздөрдү угуп атабыз. Көп ушактарды айткан жокмун. Бирок бөлөк ушактарды мында угуп калып атам, көп ушактар. Эми ошол ушактарды деле да айтпайын, чала ушактарды айтпайын, бирок дааны айттадым. Аттары чыккан нерсени айтып атышат. Мына президенттин окружениясынан эле чыгып атат ошол сөздөр чыккан сөздөрдү ушул жерде момундай Атайды жаман көргөндөн эметип атат. Ушундай болду деп туруп мындай сөздөр менен Атайды кармап салат. Бир далилсиз, далили жок. Эмне себептен далили жок нерселерди элди камап атасыңар? Аларга күйүп бышып ата-энелери, эжелери чыкса, ошолорду алып туруп, ошол жерде тимлер болуп туруп, МВДнын жанында жүрүптүр. МВДнын жанынан кетип, Фрунзе ресторан жанынан кармап атасыңар да. Бул дагы бир кызык нерсе. Мейли, аны деле көрө жатарбыз, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Бирок мына бүгүнкү күнү дагы бир ошо суроону кайталап койгум келип атат. Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршевич, бизде мыйзам барбы, жокпу? Биз мыйзам менен жашайбызбы, мыйзамды өлкөбүзбү же мыйзамды өлкө эмеспиз деген суроолор жатат. Анан тиякта докамсалар эметип атат, сен тигинде мен жөнүндө кетиптир тиякта. Хасановду эметиш керек, Хасанов бул уюштуруп атат, Хасанов тигинтип атат, Хасанов митинг уюштуруп атат. Айтып коеюн, мына прямой эфирмен айтып коеюн. Мен митингтерге башынан каршы элем, каршымын. Эч кандай көңтөрүштөр менен керек жок деп айтып атам. Бирок мен всегда айтчумун, я за верховенство права. Мен мыйзамдуулукту гана сурап атам. Мыйзамдуулук негизинде болсо, деги оозун эле жаап берет. Ошо Атайдын иши боюнча мына мыйзамдуулук жок. 6 айлык баласы менен курсагында түрмөдө олтурат. Уже баласы төрөлөт түрмөдө. Баласы причем. Ал анткенден бияктан мындай акча бергендер, процентке бергендер олтургузду да каматты. Анан кийин могу байлыгына чиренип
чөнтөгүн калыңдыгына чиренип, концерттерде балким той пойлорунда ырдап берген үчүн өзүнүн возможностуна пайдаланып туруп, энеси менен баласын, жалгыз баласын камакка алып салды. Тет жерде Кошкөлдө момундай акча уурдалды, жетимдердин акчасы уурдалып атат. Ошолордун бардыгын карай турган, надзор турган бул прокуратура. Ошону бир жакшы карап койсоңуздар, сураныч карап койсоңуздар, Сардар Нуркожоевич, Камчек Кыдыршевич, ошону мындай контролго алып койсоңуздар, ошону контролго алып туруп, ошол иштерди эметсеңер, эл сизге, ошол элдин талабы. Мына 37 Кошкөлдө 37 мугалим. Ошол жерде бир директор, бухгалтер ошол жакта акчаны жасаган экен, келечек деген спецсчет менен уруп тур. Андан тышкары тиякта көп бузуучулар бар экен. Стрим грант деген бир эмелер бар экен, ошолор менен акча албаптыр. 13-чү зарплаталарды албаптыр, ошолор жешиптир да. Ошолорду карап койсоңуздар, ошонун бардыгын мына Атай боюнча, Атай эч кимге тиешеси жок, ошол комитетке, ошол боюнча ушундай нерселердин бардыгын карап, ушундай нерселердин бардыгын туура көзөмөлгө эметип туруп, өзүңүзгө жакшы болот, Сардар Нуркожоевич, өзүңүзгө жакшы болот. Элдин батасын аласыңар, мындай жеткенде. Ошол жерде 37 эмени, мына Атайдын эле тарапташтары, биз мына баары чуркап атабыз. Атай мага баламдай, мен баламдай. Мен ошо баламдай болгон неге чуркап могу жерде жаным күйүп атат. Анткени Атай мыйзамсыз болуп турат. Эрлан мыйзамсыз болуп турат. Бул журналист, ошол жакта барып көрөйүн деп Меметке. Ошондон урматтуу биздин Кыргызстандын президенти, урматтуу Камчек Кыдыршевич, силер ушу өзүңөр ушуну көзөмөлгө салсаңар, көзөмөлгө салып, ошол жерге эметсеңер, бул жакшы нерсе болот. Ой, деги силерди мактап баштайт эле дейт баары. Туура жол менен жүрсөңөр, баарын жасайт. Эми ушунун негизи менен бүтүрөйүн. Рахмат. Мен өзүм кофейняма келдим, кофемди ичейин. Мени коркутуп үркүткөн фейктер силерге айтып коеюн. Мен бизнес-центр Авангардта, кофейня Скейбери, ошак келип туруп, мага бетиме келип туруп, коркутуп үркүткүлө. Мындай бияктан телефондон айгыр болбой эле, бияктан үркүткүлө. Макулбу? Ошондой кылыңыздар. А так, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, баарыңарды ушундай сонун кыш менен баарыңарды куттуктайм. Жакшы болуңуздар.